Assalamu алейкум, урматтуу достор, барыңыздарга чоң салам. Бүгүн буйруса дагы бир бактылуу инсаныбыз, тагыраак айтканда, Наргиз эжеке үйлүү болуп турат. Үйүңүз кут болсун эжеке, майлуу сүттүү болсун дейле, үйүңүздө жакшылык болсун. Аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Мен Төрөбаева Наргиза. Каякта төрөлгөнсүз? Мен Таласта төрөлгөнмүн. Таластан болсуң. Бишкектен үй алып атасыз. Бишкектен ушу келечек аркылуу үй алып атам, ооба. Үйүңүздү толук айтып койсоңуз, кайсы жерде жайгашкан? Үйдү Шота Руставели менен Айниден алып атам. Бишкек шаарынан Айниден, э? Бишкек шаарынан, Айни көчөсүнөн. Канчанчы этаж? Этажга алып атасыз да? 31-чи домдон алдым, ошо 3-чү этаждан. Гостинка типте болгону. Үйүңүз канча комната? Үйүм гостинка тип болгондон кийин бир эле комната да. Бир эле комната. Квадрат метр канча болуп калат эжеке? Ошондо общий 17 квадрат метр, анан кийин жилой 12 болуп калат да. 12 квадрат. Общий 17 квадрат метр. 17 квадрат болуп калат. Бар болуңуз. Эми бир аз кооперативге кайталы эжеке. Эң алгач кооперативди кайсы жактан уккансыз, кайсы жактан билгенсиз? Кооперативде эми жанагы интернет деген бар, интернеттен укканбыз да. Ооба. Көптөгөн ошо алуучулардын пикирлерин угуп, YouTube'дан көргөнсүз. YouTube'дан көрүп, анан кийин ишенип келдик биз да. Консультацияга келгенсиздер бул жака? Консультацияга келгенбиз, ооба. Келгениңиздерде консультацияны алганда сразу ишендиңиздерби? Что биздикинде ишенсе болот экен депчи? Или толук ишене албадыңызбы башында? Эми чынын айтканда толук ишенбейсиң да башта. Толук ишенбедиңиз. Канча Канча ойлондуңуз? Эми көп деле ойлонгон жокпуз, чынында. Канча ойлондуңуз? Бир жума ойлондукпу? Бир жума ойлондук. Бир жуманын ичинде чечтиңиздер. Бир жуманын ичинде чечтик, алалыгы макул деп келип, акчабызды көтөрүп келели сразу эле. Акчабызды көтөрүп келели сразу жазылдык да. Кайсы убакта жазылдыңыздар ошондо? Числосун айтып койсоңуз толук. Биз январда жазылганбыз, уже 4,5 айда келип калды ошо. 4,5 айда сиздин очеретиңиздер келди толук, э? Келгенден кийин үй алдыңыздар. Калган 75% биздин компания берди. Өзү негизи биздин компания менен канча сомго договор түзгөнсүз? Силердин компаниялар менен биз миллионго түзгөнбүз да договорду. Миллионго түзгөнсүз. 250 миң сомду бердик. Калганын компания 75% төлөп берди. Азыр 11 миңге биз эме алдык да, ошо гостинканы алдык. 11 миң долларга. 11 миң долларга. 11 миң доллар сому менен айландырганда канча сом акча болуп калат экен? Азыркы курс менен эми 933 миң сом. 933 миң сом. Биз берген акча жетиптир ошондо, сизге? Бизге кичине артып калды дагы. Артып калды. Разницасы бар да, эми ортодо кичине. Айына канчадан туура келип калды сизге ошондо? Айына деген ошондо 120 айга бөлгөндө 7480 сомдон алат. 7480 сом. Силер 2000 сомго карды кошкондо еще. Бул иштетилген убагына эле кошот ал акча, э? Ошондо. Сиз эми ошол 2000 сом деп атпайсызбы? Сиз канча убакта төлөйүн деген мындай план коюп атасыз, ниет коюп атасыз. Ушул үйдү мен или 1 жылда или 2 жылда эле кутулуп коём деп атасызбы? Или до конца 10 жыл бою ушул 11 миңден төлөйм деп атасызбы? Жок, до конца 10 жылга сузбайбыз го. Мына аман эсен төрөп алып, балам чоңоюп калып иштеп калсак, биз баттан эле мындай 5 жылдын ичинде же Кудай буйруса 5 жылга пландап атасыздар, э? Баракелде, бар болуңуздар. Эми эң акыркы суроону берейин эжеке. Биздин кооперативге негизи ишенсе болобу экен? Негизи биздин кооператив алдабайбы экен? Көпчүлүк сурашат, алдап кетпейби? Жок болуп кетпейби деп. Негизи чынында эле ишенсе болобу экен биздин кооперативге? Силердин кооперативиңерге эми ишендим, точно анын оформлением колума тийгенден кийин силердин кооперативиңерге ишенип, ыраазы болуп атабыз, сүйүнүп атабыз биз дагы тамды болгонубузга. Ушу жетекчилери жакшы, ушундай честный адамдар экен да. Ушуларга рахмат. Ушу иштеген эмелер дагы, консультанттар да жакшы экен. Анан кийин бир эмем бар да, ошо там сата турган кишилерчи, бизде кичине проблема болуп калды да. Бул кооперативди билбегендер да бар экен. Кандай проблема болду ошону айтып Ошондо койсоңуз? ишенишпей, бул эмне деген кооператив, биз ишенбейбиз, акчасын береби, бербейби депчи. Сатуучулар, э? Сатуучулар, ошолор тарабына кичине мындай келишпестик болду. Ооба, ошолорго айткым келет да, ошо ишенгиле, ушул сразу эле акчасын берет. Мындай бир айга созбойт. Көрдүңүздөр. Ооба. Рахмат эжеке. Көрдүңүздөр, урматтуу достор, көпчүлүк бизге дагы мына ошол суроону беришет. Эгерде биз сатуучу болуп калсак, үйдү сатып аткан болсок, через кооператив аркылуу болсо бизге убакытты созуп или убакыт бербей коюу, акчаны бербей койбойбу деп. Көрдүңүздөр, урматтуу достор, бизде эч кандай махинация, алдамчылык жол жок. Бизде болгону силер өткөрүп берген убакта эле биз сиздердин акчаңыздарды сразу өткөрүп беребиз сиздерге. Буйруса сиздер дагы үй алышты кааласаңыздар биздин компанияга кайрылыңыздар эжеке. Буйруса биз сиздерге үй алып бергенге 100% даярбыз.